Жетиген мектеп лицейи 4-класс адеп сабагы. Башталгыч класс мугалими Истамбекова Канымбү Сыргатаевна. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Маанайыңар кандай? Сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Демек, өтүлгөн тема боюнча мен силерге суроолорду берип өтөйүн. Ата бабаларыбыз кандай оюндарды ойлоп табышкан? Кандай элдик оюндар бар экен? Качмай топ оюнунун эрежеси кандай болушу мүмкүн? Бул жөнүндө өтүлгөн тема боюнча окуп билдиңер балдар. Мен силерге видео көрсөтөм. Baygiga qutlug bolsun, qana homing. Tarbiyash muhojirlar, jigitlar, taraflar jigitlari. Aldan yerda sirtlarla polga tozalangizchi. Балдар, силер видеодон кайсы элдик оюнду көрдүңөр? Демек, бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Ооба, бүгүнкү өтө турган темабыз көк бөрү элдик оюн. Темабызды окурдан мурун сабагыбызга максат коюп алалы. Сабактын максаты чыгарманын мазмуну менен таанышып, көкбөрү жөнүндө алган билимдерибизди бекемдейбиз. Жаңы сөздөр менен таанышып, кебибизди колдонуп, айтып бере алабыз. Бири-бирибизге жардамдашууга үйрөнөбүз. Балдар, макулбу? Демек, бүгүнкү теманы окуп жатканда бизге тааныш эмес сөздөр кездешет. Ошондуктан айрым бир сөздөрдүн маанисинин чечмеленишине көңүл буралы. Сөздүк жумуш. Термин. Чабендес. Өнөктөш жана кайсы жаат деген сөздөр кездешет. Ушул сөздөрдүн маанисин силер кандай түшүнөсүңөр? Андай болсо, окуп көрөлү. Термин. Бул сөздүн мааниси жаңы сөз. Башкача айтканда, бизге тааныш эмес сөздөрдү, жаңы сөздөрдү түшүндүрүп берет экен. Чабендес. Бул сөздүн мааниси ат минген адам. Башкача айтканда,
шамал менен жарышып ат чапкан адамды айтат экенбиз. Өнөктөш. Өнөктөш деген сөздүн мааниси шериктеш. Башкача айтканда, өзүнүн жанындагы, өзүнө караштуу адам дегенди билдирет. Кайсы жаат деген сөздүн мааниси кайсы тарап же болбосо кайсы жакта, кайсы командада дегенди билдирет. Демек балдар, Көкбөрү элдик оюну буга дейре кокту колоттордо өткөрүлүп келген. Бул сүрөттөн көрүп турган агайларыңар үчүн кыскача маалымат берип өтөйүн. Болот Шамшиев жана Аскар Салымбеков агайыңар экөө биргелешип Бишкектин түндүк чегине, Дордойдун ылдый жагына Көкбөрү талаасын ачышып, мелдештерди уюштурушкан. Болот Шерниязов агайыңар Жогорку Кеңештин депутаты, Көкбөрү Федерациясынын президенти болгон. Искендер Кадыркулов агайыңар азыркы учурда Көкбөрү Федерациясын жетектеп келүүдө. Анда эмесе китебиңердин 132-33 бетин ачып, көңүл коюп отурабыз. Көкбөрү Кыргыз элинин ат үстүндө ойнолуучу спорт оюндарынын бири Манас эпосундагы бөлүнүп ордо чын мөөрөй, атпай турган жер бекен, жатпай оюн Көкбөрү, тартпай турган жер бекен деген саптар Көкбөрүнүн байыркы оюндардан экендигин баяндайт. Көкбөрү тегиз жерде ойнолот. Оюнга 10-15 жаштагы уул балдар кунан минип катышат. Оюнчулардын саны чектелбейт. Оюнчулар өздөрүнүн оюнга калыс шайлашат. Калыста эчкинин чылгый териси болот. Ал Көкбөрү деп аталат. Дегели Көкбөрү термининин, Көкбөрү деген жаңы сөз балдар, келип чыгышы илгери күчкө толуп турган жигиттер кадимки эле бөрүнү карышкырды чаап алып, талашып, тартышып ойношкондугу менен байланышкан. Азыркы мезгилде бул оюн шартка ылайыкташтырылып, кыйла маданиятташтырылган. Көкбөрүгө 17 жаштагы өткөн карылуу жигиттер катышат. Башы кесилген улак көбүнчө серке. Айрым учурда торпок да тартылат. Көкбөрү тартылуучу жер маара белгиленет, каерге алып баруу белгиленет. Калыс оюнчуларды шамдагайлыгына, чабендестигине жараша барабар санда 2 жаатка бөлөт. Көрдүңөрбү? 2 тарапка бөлөт экен. Атчан келип, колундагы Көкбөрүнү оюнчулардын ортосуна таштайт. Жана калыс атчандардын ортосуна келип Көкбөрүнү таштайт экен. Оюнчулар ат менен жөөлөшүп келип, алардын ичинен мыкты чабандеси Көкбөрүнү эңип алып качып жөнөйт. Ал Көкбөрүнү ыңгайы келсе, өнөктөштөрүнө, жанагы шеригине, жанындагы шеригине берүүгө, аягында маарага таштоого, ал эми атаандаштары андан жулуп алып, өздөрү маарага таштоого аракеттенишет. Оюндун жүрүшүндө кайсы жаат, кайсы тарап, жосум кайсы команда Көкбөрүнү маарага таштаса, ошол жаатка 1 упай берилет. Калыс упайларды каттап турат. Оюндун акырында упайлар эсептелет. Кайсы жаат көп упайга ээ болсо,
ошол жаат оюнда утат. Бул оюн улак тартыш деп да аталат. Демек балдар, көкбөрү оюнун ойнодо шамдагай, күчтүү жигиттер ойнорун билдиге 10-15 жаштагы уул балдар кунан минип ойношчу экен. Ал эми илгери күчкө толуп турган жигиттер бөрүнө карышкырды, талашып, тартышып ойношчу экен. Азыркы мезгилде көкбөрү оюнуна 17 жаштан өткөн күчтүү жигиттер катышаарын билдиге. Демек азыркы мезгилде балдар 17 жаштан өткөн күчтүү шамдагай жигиттер катышат экен. Демек сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Көкбөрү талаасын кимдер ачып уюштурган? Көкбөрү федерациясын ким түзгөн? Азыркы учурдагы федерациянын президенти ким? Оюндун шарты кандай экен? Силерге улуттук оюндар кандай таасир калтырды? Демек, ушул боюнча жыйынтык чыгарабыз, балдар. Анда эмесе тапшырма алып алалы. Тапшырма теманы түшүнүп, окуп, сүйлөп бересиңер. Улуттук оюндарды атап жазасыңар. Башка түрүн ата-энеңерден сурап билесиңер. Оюндун жүрүшүндө калыстын ишин таап окугула. Тапшырма түшүнүктүү болду, балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл буруп отурганыңарга рахмат. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болгула.